О, привет! Че, каждый день теперь здороваться будем? Не, нормально же, это естественно же, брат. Көпчүлүктүн жүзүнө жылмаюу тартуулап жашоосуна шаң кошуп келген Большие люди долбоорунда каардуу Баха братандын ролун жараткан Азия Микс командасынын оюнчусу Ренат Тентимишев бүгүн биздин арабызда жок. Маркум Ренаттын келбес сапарга кеткенине мына минти бир айдан ашып олтурат. Өмүрдүн күйүп жанган убага кырчындай жапжаш, күч кубат ташып турган 26 жаш курагында шумажал алып кетти. Ренатты жоктоп артында ата энеси, бир туугандары, жакындары, саналаштары, жалпы эле юмор сүйүүчүлөр кала беришти. Алар бүгүн маркум Ренат тууралуу буларды эскеришмекчи. Энеге баласынан айрылуу баарынан азаптуу. Улуу тууралуу суукка ордуккан күн эне үчүн эң оор күндөрдүн бири. Мен жумушта отурганда жумуштан мен коллегаларым, кээ бир коллегаларым билчү да, что мен баламдын фамилиясын, атын билишчи, иштеген жерин билишчи. Анан ошолор интернеттен окуп туруп мен ошол күнү эмнегедир Кудай жалгап деп ойлоп атам да, азыр Кудай жалгап дебей керек. Жанагы интернеттеги суукка барып укканда мен жумуштан алаксытышты да, коллегаларым бирдеме болушу. Анан жумушка эле бир убакта келип калышты эме деп. Агысым менен өзүмдүн келиним келишти эме депчи. Реанимацияга түшүп калыптыр, балдар менен ушташып реанимацияга ооруп калыптыр. Деп анан чыгайын десем, кошуна болгондорубуз бүт баарысы даярданып уже. Атасы ошондой чечим кабыл алып, эми кыздарым болсо экөөбүздү эки жактан издеп жүрмөк эле баарыбыздын дагы барар жерибиз ошол жак экен деп. Ошо Кочкорго алып кетем деп ошо жумуштун жанына ушинтип даярданып келишиптир ошо. Улутуна ыйлаган эне жалгыз уулу кичинесине изээндүү, балдардан башкача болуп чоңойгон дейт. Өзүнүн өзгөчөлүктөрүн эгер бала кезиндеги эстесем, 8 айында сүйлөдү да, 8 айында сүйлөдү. 1 жашында уже басып баштады. Анан 1 жаш 1,5 ай болгондон кийин карындашы Нурзат төрөлдү. Ошондо үйдө, квартирада өзүмдө самостоятельный эле мынтип колдун аркасына алып эле басып жүрчү да, уже чоң баладай сезип калды өзүн. 1,5 жашында садикке барып баштады. Садикке дагы өзү жолдон эле өткөрүп койсок, ошо азыр мен эстеп отурам да, аны азыр мындай деле маани берчү эмесмин. Эстеп отурсак, ошо жолдон өткөзүп койсом, өз чуркап кетти. Ошо садиктен Аламидина бирде жашачубуз, анда бияка үйдү которуп келгенде, чоңойтуп үйдү которуп келгенде, ошондо 51 автобуска устачы да, Икарус бияктагы шаардын ичинде садик өзүнүн эмесине жакпай калыптыр. Көрсө, анан айтып атпай, апа мен тигиле Аламидинге эле бара берейин, 51 автобуска түшүп алып. Нурзат, мунун кызынын аты Нуризат, анын аты Нурзат. Нурзатты жетелеп алып экөөбүз садикке кете берелик деди. Анан болгон жок, анан ошо менен 1 класска киргизер убакта бир биздин жаныбыздагы мектепти карасам, 76 мектеп бар экен. 76 чоңураак мектепте Никитина көчөсүндө жашайбыз. Анан ошондо карасам, кыргыз мектеп экен. Кыргыз мектеп экен. Анан атасына келип буяка айттырайын десе, мен ушул жалаң орус тили үчүн кандидаттыгымды жактай албай калдым эле, орус мектепке берелик балабызды деди да. Анан мейли деп анан маңдайыбызда бир мектепке барсам, балага мен ошондо ойлосом, азыр ойлосом, өзүбүз деле кызматкер, шаарда турган адамдарбыз, бирок деген карандаш, ручка дегенди сатып берелик экен, даже 1 класска даярдыгын текшермей турбай, ошону деле сатып берелик деп мектепке алып барсам, собеседование алды да мектептин психологу. Анан деген баягы балам эле жооп берип атат. Баягы аял мугалимдин эжесинин суроосуна орус аял экен, психологмун деп таанысып өзүн бардык жагынан, математикадан береби, физикадан береби, айлана чөйрө жөнүндө, достору жөнүндө берсе, баарына жооп берип атат. Анан мен ошондо таң калып калдым да, бул кандайча даярданып алды деп. Анан ошентсем бир убакта эле аял мынтип чекесин шупайт этип, анан деген ушул 23 гимназияга эле обязательно киргизгин келип атабы балаңды. Ушундай температурасы менен алып келдиң дегенде, анан ошондо мен түшүндүм да, ошол 23 гимназия экен. Имени Гёте деген немецкий уклон менен мектеп экен. Анан жок, мен билген жокмун, мага орус класс керек болду биринчиден, экинчиден үйгө жакын керек болду десем.
деп анан он зачислен деп айтты биринчи А класска. Киргиздик, барып окуп жүрдү. Анан биринчи классты бүтүп келгенден кийин келди дагы мага мынтип айтты: "Апа, мен 3 класска көчүрдү" деди. Биринчи класстан. 3 класска көчүрүп, 3-4 класста окуп, анан уже тиги начальный жана алгачкы мектепти бүтүп, уже чоң класстарга өтүп баштады. Ошондо 5 класстан 5 Ага көчтү. Ошондо Жанна Вячеславовна деген мугалим бар болчу. Ошол 5 класстан азыр мындай ойлоп көрсөм 10 класска чейин барганда мен жыйналышка барганда мынтип айтчы: "Мен Ринат жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Тартиби жөнүндө да эчтеке айта албайм, сабагы жөнүндө да эчтеке айта албайм. Бул все прет" дечи да, ушинтип орусча айтчы да. "Буга даже собранияга келбей койсоңуз деле болот" деди. Ошентип 5 класстан 10 класска чейин ошол мектепте окуду. 10 класска барганда бүтөрдө эметсем, экөөбүз магазинге барып костюм менен көйнөк сатып алалык деп Дордой базар ачылып калган барсам, анан мен выпускнойго барайын балам десем, "Кереги жок, анан мен кичинекей эмесмин" деди. "Барбай эле коюңуз" деп. Анан чын эле өзү самостоятельный болуп көнүп калгандыктан барсам, барган эмесмин. Анан барсам көрсө, ошол күнү ошо менин балама Германиянын жана экинчи шаары бар эмеспи, Бон деген шаардан диплом келиптир, шпрах деп диплом келиптир. За то, что бияктан 23 гимназияны абдан жакшы аяктады деп. Анан 2 печать менен диплом алып келди. Биягында Министерство образования Кыргызской республики деп жазылып турат печать. Биягын бул эмне десем, балам ошондой организация тияктан мага ушул дипломду берди, шпрах диплом. 23 гимназияны мен абдан жакшы ийгиликтүү аяктагандыгым үчүн. Анан биягын болсо Кыргызстандын Министерство образования ошону подтверждать этти деди да, экинчи печать. Ошондой бүттү мектепти. Анан мектепти бүткөндөн кийин дагы деле эчтеке мындай мектепти бүттү, бала кандай болот деп биз эметкен жокпуз. Бир күнү жумушта отурсам эле келди, чалып калды: "Апа, эме 300 сом алып келесизби мага?" Мен АУК болчу анда. Американский университет Кыргызстана АУКка өттүм. Уже өтүп койдум, только жанагы скорочуватель бирдемелерге керек экен. 300 сом берип, документин өткөрүп, анан собеседование кылыштым мугалимдер. АУКтан анан айтышты биякта деген байкеси, таякеси, жайын атасы деген сөз болбойт. Өзү жакшы окуш керек, өзүнүн күчүнө ишениш керек деди. Ошондо Ринат, мен андай кылбайм, мен өзүмдүн күчүмө ишенем деди. Мен кураторуна келип турчумун да. Ошондо куратор деген киши мынтип айтчы да, келгенде орус киши болчу, ошол АУКта окуп жүрөт. Анан монтип с его возможностями любая заграница для него открыта, дечи да. Америка, Европа вся с его возможностями деген да. Потому что ал тилди ушунчалык жакшы өздөштүрүптүр да. Маркум Ринат Тентемишев окуп жүргөн убагында мугалимдердин мактоосуна арзып, чет өлкөдө окуп келүү мүмкүнчүлүктөрү болгон. Бирок өз мекенинен алыс кеткиси келбей, туулуп өскөн жеринин өсүп, өнүгүшүнө өз салымын кошууга умтулган Ринат түндүк түштүк деп бөлүнүүгө эч качан жол берчү эмес экен. Мисалы, тиги бала саламат каяктык же Асхат каяктык деп сурап коесуң да жөн эле адамга таранан кандай арбасы бар, каяктык экен. Мейли эгер сага эме болсо деп мындай адамдарды бөлчү эмес да. Мындай өзү жанагыдай КВНде ойногон тинткен менен өтө оор басырыктуу болчу да. Көп сүйлөшү эмес, жооп берчү. Сүйлөшкөн кызы оштук болуп калды, мен эмне кылабыз десем, эмне үчүн экен анда эмне кандай армасы барчы деп действительно бизди көндүрүп мааниси болгон эмес да ал жөнүндө. Мындай патриот болчу да, действительно патриот болчу. Бул деген эмне себеп дегенде, биз менен отурганда же ата-энеси менен, атабыз менен отурганда силер жөндөн жөн отуруп эле наалы бербей бир нерсе жашаш керек да, өлкө өсүш үчүн. Мага унчукчу эмес, мен потому что действительно такай иштеп жүрөм. Ошентип айтчы да, мисалы көчөдөгүлөргө тийиштүү кылыппы, кандайдыр бир ар бир адам бирдеме кылыш керек деп айтчы. Жанына жаккан иш менен алек болгон маркум Ринатты таежеси бир да жанга катуу айтпаган, ата-энесин өзгөчө урматтаган жан эле деп эскерет. Жалгызыман ажырап калдым деп атасы ыйлап атса ойлодук. Жалгыз уулдай болуп эч качан, эгерде даже атасын кыйнаса деле болмок, бирок кыйнап ата машина алам, ата минтем деген эмес. Жакын арада өзүм эле машина алам деп жүрүшкөн экен пландап. Арчебешикте турушчу, анан
үйлөнөйүн, машина алайын ата ушу күздө деп ушу күзгө баардык жакшылыктарын чогултуп аткан. Эч качан ушундай тууган катары, көп жакын тууганы катары, тайжеси катары мындай турмушта болуп жүргөндөгүдөй мен эч качан көргөн эмесмин атасына бир каяш айтканын. Чындыкта мына Ринатканын деле Кудайдын алдында деле бир да жолу бир атасына кыйкырганын уккан эмесмин. Мүмкүн унчукпай калат, жакпай калса, өзүнүн оюн эркин айтып, ою менен бөлүшүп, андай эмес мындай кылалы деши мүмкүн эле, бирок эч качан шарт бурулуп бир атасына айтышып же апасына айтышып, сеники туура эмес, койчу апа деп эч качан уккан эмесмин андай. Үлгүлүү жигитке кайсы эле айым суктанбасын. Бойго жетип калган мезгилде Ринаттын жашоосунда да аны түшүнүп, колдоп келген айым пайда болот. Ал айымга үйлөнөм деп ата-энеси менен тааныштырып, бирок тилегине жетпей калды. Акыркы уже чоңойдун үйлөн деген кезде жакшы кызды тапкан. Абдан жакшы кызды тапкан. Атасы менен энеси менен тааныштырып үйүнө алып барса, атасы айтат, кадимкидей сүрдөп, тик карай албай ары бери качтым. Эмнеден сөз баштайм деп мен ойлогом, ата деген эч нерседен тайманбайт. Мен азыр ачык сүйлөшөм, баарын сүйлөшөм деп аткам дейт. Анан келгенде кадимкидей сүрдөп, тик карай албай, эчтеке сөз баштай албай кыйналдым деди. Анан ичинен бакты таалай каалашыптыр. Ошондой бактылуу күндөрдү кечирип жүргөн маркум Ринат Тентимишев жүрөгүм ооруду деп бир да жолу айткан эмес. Балким жашта кылгандыр, же ата-энесин убайга салбайын деп аяганбы дешет жакындары. Биз үй бүлөшүп байкабай калганбыз, ушул жүрөгүнүн ооруганын такыр айтпаптыр. Ал жөнүндө такыр кеп болчу эмес. Өзү мындай оорулуу эмес адамдай болуп жүрө берчи. Потому что бул жумушу менен күн-түн иштечи, жакшы көрчү жумушун. Жүрөк оорусун таптакыр айткан эмес экен. Үйүндөгүлөр да билчү эмес, анткени ден соолугу таза деп эле дайыма жүргөн. Бирок атасы да апасы да кээде кофе ичип, үшкүрүнүп, кичине өзүмдү начар сезип атам деп айткандарын билишчү. Бирок чоңоюп калгандыктан атасын да аяйт, жумушу оор, апасынын деле жумушу жоопкерчиликтүү оор. Өкөнү айтпай эле өзү ичинен жүрө берген экен. Азыр ушундай ойго келип атабыз. Байкап көрсөк дейт, мындай ойлоп кыймыл аракетинен көрсөк, негизи өзүн жаман сезип калган учурлар көп болчу экен дейт. Кечинде уктап атканда кыйналчу экен, кээде кулагына чейин кызарып, көгөрүп калчу. Анан эмне болду сага десе, мен эчтеке эмес, мен кичине жаман сезип кайра басылып калдым деп койчу экен. Бир туугандарынын бул дүйнөдө өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк боло турган бир боору маркум Ринат үйдүн улуусу болгондуктан эки карындашына үлгүлүү ага болууга тырышчу экен. Алардын келечегин көп ойлонуп, ийгиликтерине жете албай кубанычу деп эскерет карындашы. Байкем дайыма эле убактысы аз тарбалуу эле, шашуучу эле жүрчү да. Ошо акыркы жолу биз көрүшкөндө ошо бир жака ошо айылга кеткен аткамда менчи, анан эс алууга, жайкы эс алууга, анан байкем дагы бир жака алып баруучу болмок экен да. Анан ошондо шашып эле, анан костюмдарын, кийимдерин, көйнөктөрүн мен ошо даярдашып ага жардамдашып, анан шашып эле кетип калган да. Ошо акыркы көрүшкөнүбүз болгон. Анан үйдөн бизди негизи мындай мен билем да, ошо мындай сыртынан көп билгизбесе дагы ичинен аябай биз жөнүндө аябай эле ойлончу да. Анан дайыма мага жардам берчи. Анан мен эртең менен туруп, тамак ашты даярдап, баарын айтканын кылып жүрсөм, сен деген менден бир нерсе көрүп болуп атат деп айтчу да. Үй тапшырмаңды жаза албай атасың, билип алдым деп айтчу да. Жакшы адамды ким эле жандап жүргүсү келбесин, анын ичинен ийгилигине кубанып, кайгырса кошо кайгырган достор эмеспи? Маркум Ринат да достордон кур эмес эле. Эми Ринат жөнүндө эмне деп айтайын? Эми Ринатты 15 жашымдан билчүм. Акылдуу бала болчу, жакшы окуучу мектебинде. Мектеп болсо ошо 23-чү мектепчи окуучу, ал ошо имени Гёте деген немис тилин жакшы билчү. Дос катары болсо эми баарыбыз жакын болгонбуз. Эми дос катары деп эч качан мындай жаман нерсеге түшүп калсак да дайыма бир чыкканбыз да, анан ошо бири-бирибизди эч качан тыштабай ошо. Ринат Тентимишев зор максаттары менен алдыга карай умтулган таланттуу жигит эле. Баарыбыз аны КВНдеги көрсөткөн оюндары, Большие люди долбоору, Жатакана сериалындагы ролдору аркылуу тааныдык. Мына ошол сахнада Тасма талаасында бирге күн кечирген саналашы Азия Микс командасынын оюнчусу Аскат Таабалдиев досу тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Күндүгү эртеден кечке
5 жыл бою чогуу жүргөнбүз, тамак жеп, ойноп, бийлеп, выступать этип, баарын чогуу кылчубуз. Ал менин жанымда жүргөндө мен ушунчалык өзүмдү жакшы сезчүмүн. Биз деген эмиден бутка туруп, эмиден жолубуз ачылып келаткан кезибиз болчу. Ренат менин эң жакын досторум, кан досторум бирөөсү болчу. Кино тарталы деген оюбуз бар болчу. Өзүбүздүн кинобузду тартылып. Анан мынакей казалоордун астында бир жума калганда биз деген сценарий жазып бүткөнбүз. До плюс фа экинчи часть. Ренат, мен, анан Данияр үчөөбүз. Жазып бүтүп, мынакей бир жумадан кийин буюрса баштайбыз деп. Режиссер болмокпуз, чогуу актер болмокпуз. Ой максаттар көп болчу. Эгер арабызда аман болгондо дагы далай бийиктиктерди багындырып, кадыр баркка ээ болбойт беле. Өзгөчө таланттуу, жаштайынан эмгекчил, боорукер жандын арабыздан эрте кетиши абдан өкүндүрөт. Маркум Ренат Тентимишев өзү Фрунзе шаарында төрөлүп өссө да, 22 августта ата бабасынын жери болгон кичи мекени Нарын облусунун Кочкор районундагы Мантыш айылына жерге берилген. Ренат жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун.